Урматтуу эже карындаштарым, бүгүн аял затынын эң жакшысы, эң жаманы, жакшы жаманды ажыратып, 21 аялдын эң жакшы фазилети тууралуу айтып өтмөкчүбүз. Эң биринчиси Раббысын ыраазы кылган. Урматтуу эже карындашым, чындыгында бул жашоону карасаңыз, чөйрөңүздү карасаңыз, кээде агаңыз, кээде бир тууганыңыз, кээде анысы мунусу жүрөгүңүзгө, көңүлүңүзгө эч ким сайбаган канжарды жакындарыңыз эле сайып коет. Кээде өзүнүн сөзү менен, кээде кыймыл аракети менен. Ар ким ар кандай мамиле кылат. Аял киши olarak биринчиден, урматтуу эже карындашым, Раббым эмне дейт деген нерсени коюшуңуз керек. Мариям энебизге кандай дооматтар болду. Негизи эле тарыхты карасаңыз, аял кишиге кандай гана дооматтар болгон эмес. Азыркы учурда дагы кандай кыянат кылдың, башка кылдың, андай кылдың, мындай кылдың деген толгон токой дооматтар болушу мүмкүн. Ар кандай сөздөр болушу мүмкүн. Ошол учурда дагы Раббым эмне дейт? Мен Раббымдын ыраазычылыгы үчүн аракет кылып аткан кишимин. Раббын ыраазы кылган, Раббынын буйруктарын аткарган. Кудайдын эле буйруктарын аткарсаңыз, жашооңуз гүлгө айланат. Бул шарттардын айтуунун кажети да калбай калат, эгерде ушул биринчи шартты аткара турган болсоңуз. Раббыңызды ыраазы кыласыз. Урматтуу эже карындашым, ушул негизде, ушул багытта аракет кылышыңыз керек. Башка сөздөр, элдер эмне дейт, башка адамдар эмне дейт, ал нерсени көзүн аягынын аркасына таштап коюш керек. Аркадагы адам ал аркада. Орду ошол жерде болгондугу үчүн артан сүйлөп атат. Артан сүйлөп бетке айта албайт. Неге? Себеби сиз ошондой күчтүү адамсыз да. Демек, ал кубанычтуу маселе. Себепсиз үйдөн чыкпайт экен экинчиси. Экинчи себеби, чындыгында мындай эле карасаңыз, үйдөн чыкпайт. Себепсиз үйдөн чыкпайт. Мурда байкасаңыз, мурда деп эскилерди айта бересизби деп эмес. Азыркы учурда да маданияттуу тарыхка балдар өтө күчтүү тарбия алган балдарды карасаңыз, апасы себепсиз көчөгө чыкпайт ошолордун. Бүгүнчө күйөөсүнө башы бербейт, күйөөсүнүн айтканын кылбайт, укпайт. Мен өзүм карьера кылышым керек, өзүм бирдеке кылышым керек, машина алышым керек, дагы бирдеке. Мен өзүм бизнесимди кылып машина алышым керек. Мага мындай нерсе кылып бер, андай нерсе кылып бер, айтор ушул нерсени кыла берет. Себепсиз үйдөн чыкпайт экен. Ким? Фазилеттүү аял, акылдуу аял, даана аял. Карьерам башкам дебейт. Күйөөсүн тапканга шүгүр кылат, алхамдулилля дейт. Өзүм жетем дебейт ар бир нерсеге. Бүгүн карасаңыз, көп аялдардын сөз эсин табат албетте. Күйөөсүнөн ажырап кеткен, эч бир нерсеге күчү-кудурет жетпей калган нерселер, аялдар ошондой өзүнүн турмушун эптей албаган аялдар баягыдай аялдарга ар кандай сабактарды өткөнү баштаган. Акча үчүн күйөө менен кантип мамиле кылыш керек, аны кантип урматташ керек, кантип сыйлаш керек, сен өзүң ордуң башкача, сен ийгиликке жетишиң керек деп. Күйөөсүн укпайт, бирок ошол аялды угат да. Ошол каякта коуч, тренинг деп коет экен, ошолорду угат. Жок. Ал өзүнүн жашоосун эптей албай сизге кантип акыл үйрөтөт ал? Биринчи өзүнүн жашоосун эптеп алсын. Ошондуктан себепсиз үйдөн чыккандын кажети жок. Аялдын үйү, аялдын мамлекети болуп эсептелет. Ал жерде туура башкаруу системасын жүргүзсөңүз, бул дегени туура ханыша болсоңуз, падыша сиздин кызматыңызда болот. Урматтуу эже карындашым, ушундай. Ал эми үчүнчүдөн сыр сактаган, сыр сактай билген. Бүгүн карасаңыз, өтө гыйбат ушак көбөйгөн учур, эркекте дагы, аялда дагы. Мен бул мисалдарды айтып, олаrak мен аялдардын фазилеттүүсү деп 21 деп айтып атамын, бирок көбү эркектерге дагы тиешелүү бул жерде. Эркектерди көп учурда мисалга аламын, ал учурда аялдар дагы өзүнө тиешелүү мисалды алып алыш керек, өзүнө тиешелүү жерлерин, сабактарды алып алыш керек. Буга парасат болуш керек. Сигналыңыз жанык турсун, парасат сигналыңыз. Сыр сактаганды билиш керек. Өзгөчө төшөк маселесиндеги нерселерди сыртка айтпаш керек. Күйөө мындай кылды, же эркектер аялым мындай, менин аялым андай деп, фигурасы 100-105 деп ар кандай анын айтканын эч бир кажети жок, кереги жок. Үйдөгү ички маселелерди эч качан сыртка чыгарбаш керек. Ал бир тууганыңыз болсун, ал кайнатаңыз болсун, апаңыз болсун, өзүңүздү бир тууган төрөгөн. Демек, аларга эч бир айткандын кажети жок. Мисалы, тишиңиз ооруса, өзүңүз сезесиз кантип ооруп атканынчы. Эч бир аламдагы эч ким сиздин тишиңиз оорутканын билбейт, сиз өзүңүз тиш ооруган дарыгерди, оңдогон дарыгерди издеп каласыз. Демек, көрдүңүзбү, өзүңүзгө ишенишиңиз керек. Сиз кыйналганыңызды дагы, жеңил, бактылуу болуп жаткан учуруңузду дагы чөйрөдөгү адамдар эч ким сезе албайт. Колдон келишинче ата-эне бир тууган бир учурда жардам бериши мүмкүн, кандай бир чекитке чейин, бирок алар түбөлүктүү эмес.
Жакшы жаман ишиңизге бардыңыз өзүңүз жооп бересиз. Демек, урматтуу эже карындашым, сыр сакташ керек. Сыр сактаганды билиш керек. Экинчи билген адам, үчүнчү билген адам сыр ал сыр эмес. Үчүнчү адамга айттыңыз, экинчи адамга айттыңыз, ал сырды калбайт. Бир досум ал подружкам деп ишенип туруп, күйөө мындай кылды, мындай кылды деп айтсаңыз, ал ишенген подружкаңыздын дагы ишенген подружкасы бар. Ошентип сөз тарап кете берет. Сөздөн жада калса, айрыкча ушул жаман сөздөн тез тараган нерсе жок. Сөз октон дагы тез тарайт. Ошондой экен, үй маселесинде, үйдүн ичиндеги маселелерди эч качан сыртка алып чыкпаш керек. Эркек оларак, аял оларак. Андан кийинкиси, төртүнчүсү, таптуп кылбаган аял. Тил маселеси. Таптуп деген эми себепсиз нерселерден уруш чыгара берет да. Болбогон нерселерден ар дайым жаман күмөндө болот. Мен күйөөм не кылып жүрөт экен, кайсы кызга сөз атты экен. Ушул бош калса эле ойлонушту баштайт да. Азыр күйөөм не кылып атат экен, эрим ким менен жүрөт экен. Жакшы күмөндө болуш керек. Ишенич биринчи негиздүү маселе. Ишеничиңиз болбосо ага кантип жашоо болот? Ошондуктан ишеничиңиз керек күйөөңүзгө. Тилди тыйыш керек. Эркек, аял киши тилин тыйса, эркек киши колун тыят. Тил арсан бошогондон комдонгон бошоп кетсе өзүңдө жеп койгон. Тил бардык баленин башаты. Тилимден чыккан сөздөргө өкүндүм, чыкпай калган оозумду тишим менен тилимди басып турган учурларыма рахмат айттым дейт улуулардын бири. Ошондой экен, тилге өтө маани беришиңиз керек. Азыр кээ бир аялдар бош калса эле дароо уруш чыгарып, талагымды бер, эркексиңби, талагымды бер дейт. Бир сөздү айтуудан мурда аялсың, эркексиңби ойлонушуң керек. Жообумду бер, талагымды бер десең, ал 3 талагсың, бар кет деп койсо, не кыла аласыз колуңуздан? Болду, эми жараштырыштын кереги жок сизде. Жараштыра албайбыз. Ошондой деп койду. Ошондуктан азыр күйөөм аш турат, ачуусу үстүндө турат, бул сөздү айтсам, ал мага чындап кете бер деп койсо не кылам? Деген нерсени ойлонуш керек. Мурда кайткан кыздын атасы өлүп калчу эле, бул намысты көтөрө албай. Азыр зериксең келе бер кызым, күйөөм урбайт, урса келе бер кызым. Бейишиң тозогуң ушул күйөөң менен бирге болгон деп жөнөтүш керек, кызды дагы турмушка берип атканда. Таптуп кылбайсыз, тилди тыят экенсиз. Бул пезилеттүү аялдын 4-чү белгиси экен. Ал эми 5-чиси галош көрүнбөгөн аял. Ал эми 6-чысы васфы чыкпаган аял. Васфы угуп каласызбы? Ал аял мындай, унун аялы мынандай. Васфы чыкпаш керек экен. Ал тууралуу сөздөр чыкпаш керек экен. Көчөгө, ар жерге айырмасы жок. Себеби күйөөңүз бул сөздөр айланып келип күйөөңүзгө тиет да. Сиз тууралуу канчалык сөздөр, жаман сөздөр тараганы сайын бул ажырашууга 100% себеп болот. Васфы чыкпаган аял. Ал жит маселесинде, ал кийим маселесинде, ал кулк мүнөз маселесинде, ал тил маселесинде айырмасы жок. Васфыңыз чыкпаш керек экен. Аял жоош, күйөөсү ачууланганда тынчтанта билген, өзүнүн коюнда кучагында алып, энеси сыяктуу эркелетип кое турган боорукер болуш керек. Васфы чыкпаган аял болуш керек экен. Ал эми 7-чиси өзүнүн эле тууган уругу эмес, күйөөсүнүн дагы бир туугандарына жылуу мамиле болгон. Бардыгына жардам берип, колунан келишинче. Ошо устаздарыбыздан айтат го, керек учурунда өзүнүн бир туугандары келсе, чыкпаган нерселер дасторконго чыгып кетет, бардык көрүнбөгөн нерселер көрүнүп калат дасторкондо. Ал эми күйөөсүнүн, эринин бир туугандары келе турган болсо, жок, дасторкондо эч нерсе жок, тамак бышпай жаткан, кыйналып жаткан, башка болуп аткан. Зулумдук кылбаш керек. Ким болбосун, үйгө ким болбосун конок келдиби, күйөөңүздүн досу болобу, туугандары болобу, баарына бирдей мамиле кылыш керек. Ал меники эле, сеники эле деген түшүнүктөн ал түшүнүктү жоготуш керек, урматтуу мекендешим. Баарыбыз мусулманбыз. Ал күйөөңүз оларак эң жакын адамыңыз. Анын бир туугандарына жакшы мамиле болуңуз, жылуу мамиледе болуңуз. 8-чиси нафсин тыйган аял. А десе эле Б деп, Б десе эле В деп нафсы каалаган нерсесин айта бербеш керек. Аны алып бер, муну алып бер деп шарт кое берсеңиз, бул эч бир эркекке жакпайт. Базарга барып калыңыз, мени кандай кийимде көргүңүз келет деп койсоңуз, өзү жетиштүү болот. Ал жылуу мамиле кылсаңыз, алуу сөздү жеткирүү жолун дагы билсеңиз, ал күйөөңүз жылуу эптеп карыз кылып болсо дагы ошол нерсени алып берет сизге. Болгону биз сөздөн кетип калабыз да.
жана айткандай тил маселеси. Ошондуктан нафсини тыйыш керек. Аял киши негизи табияттан ошол алтындарга, эрметтерге, башкаларга өтө кызыктар болгон. Ошондуктан мен окуган тарых китептеринин барын карасам, ошол алтын, байлык, бийликтин артынан аял киши кызыккан, ал күйөөсүн сазайын берген, күйөөсү барып бир мамлекетке уруш чыгарып зулумдук кылган, анын алтынын тартып алган аял киши турат да. Дүйнөдөгү бардык эле көп системалуу империялардын, Византиялардын, тарыхтагы көп мамлекет падышачылыктардын жок болуп кетишине себепчи болгон аял, аялдын нафси. Неге биринчи аял, анан аялдын нафси? Себеби аял калоосу өтө күчтүү болот экен да. Бирок эркек таап келет. Ал мисалы үчүн карасаңыз, эркек киши чыгат, иштейт, урат, тебет, бирдеке кылат, айтор кыйналып болсо да, бетон коюп болсо да бирдеке кылып акча табат. Ошол нерсени аял киши назиктик менен, жылмайып, күлүп, жакшы мамиле кылып туруп алып коет экен да. Ошол маселелер, урматтуу эже карындашым, нафсти тыя билиш керек. Бир өрөөн алтын болсо, аны берсе, экинчисин каалайт. Күйөөңүздү уурулук кыл, зулумдук кыл, калганын кыл, бирок мени кийиндир, жедир, ичир деген аялдар дагы жок эмес. Жок. Сахабалардын аялдары кандай эле? Күйөөсүн жумушка күзөтүп жатып, урматтуу күйөөм, балдарымдын атасы, биз бул дүйнөдө ачкалыкка, кийим жоктукка чыдайбыз, бирок Аллахтын ахиреттеги тозок азабына чыдабайбыз. Бизге адалынан кийиндир, адалынан жедир, адалды жерде иштеп келгин деп жумушка күзөтөт экен. Адал арам айырмасы жок, бүгүн казанга келсе болду, өз сурагы жок, ура бергендин кереги жок. Ошондой экен, урматтуу эже карындашым, нафсти тыя билишибиз керек. Нафсти тыя билишибиз керек. Аял кишиге эң чоң бакыт бул өз баласын бооруна алып сүт берүүсү да. Мындан өткөн бакыт жок аял киши үчүн. Ишене бериңиз, эң бактылуу ушул. Мындан өткөн бактылуулук жок. 9-су некен? Мээрим маселеси. Көчөгө эмес, үйдөгүлөргө бересиң мээримди. Кээ бирөөлөр бала төрөбөйм, фигурам бузулуп кетет, баягыдай болуп кетем, семирип кетем, гормон бузулуусу болот, дагы ушундай бала төрөбөй деген. Сүт бербестен, сүтүн каяктагы бир магазиндеги кытайский бирдеге сүттөрдөн берет экен балдарына. Ал фигураны кимге кереги бар, эгер өзүңдүн балаңдан аясаң? Ошондой экен, урматтуу эже карындашым, маани беришиңиз керек. Эгер бүгүн жаштыгында балаңыз нарисе кезинде мээрим аясаңыз, эртең мээрим көрө албай каласыз караганда. Канчалаган карылар үйүнө кыргыз карылар барып калды азыр. Мурда жок эле, кыргыз эже атага кыргыз апаны көрбөйт элеңиз. Азырчы. Айтайын деген маселем эмне? Жаштыгында мээрим бербесеңиз, карыганда мээрим көрбөй каласыз. Ошондуктан балаңызга жакшы мээрим көрсөтүңүз. Эң күчтүү азык бала үчүн эненин сүтү. Мындан өткөн эч бир айбандын сүтү, эч бир малдын сүтү, эч бир уйдун сүтү эненин сүтүчөлүк эч качан азык боло албайт. Анан ниянка алышат. Баламды карай албайм, жумушум бар, бирдекем бар дагы деп ниянка алып коюшат. Ал ниянканын кереги жок. Ниянка деген система кече жакында эле пайда болуп атат го. Кошумча энеге бакма энеге дегендер. Мурда сарайларда, падышачылыктарда эле падышанын аялы, эми бул хандыша болгон, көп иштери болгонуна байланыштуу атайын ниянка ошол бакма энелерди алган. А биздечи кереги жок. Ал бакма эне эч качан өзүңүздөн мээрим бербейт. Өзүңүз көрсөткөндөй дүйнөнү көрсөтүп бере албайт балага. Бирөөнүкү деген түшүнүк бар баары. Ошондой экен, бул маселе өтө орчундуу маселелерден бири. Мээрбан эне өзүңүз болуңуз, урматтуу эже карындашым. Балаңыз сизден күтөт бардык нерсени, башкадан эмес. Үйү бейиш болгон 10-су. Үйү бейиш болсо бул дүйнөдөгү акыреттеги дагы бейиш болот. Үйдү бейиш кылганга аракет кылыңыз. Бейиш деген кандай? Аурасы таза болсун, таза нерселер жыттанып турсун, үйгө киргенде, күйөөңүз келгенде дароо палтосун алып, чечип, сумкасын алып, жерге коюп, керектүү жерине коюп, бут кийимин чыгып атканда мурдатан тазалап коюп, кремдеп коюп. Бул өтө таасир көрүнбөй турган нерселер, бирок эркек киши үчүн өтө маанилүү нерселер.
бут кийимдин тазалыгы, ак жейденин тазалыгы, бул нерселер өтө маанилүү. Үй бизди коомго, сырткы чөйрөгө бизди чыгарып бере турган, бири-бирибизди көрсөтүп бере турган негизги борбор болуп эсептелет. Ал жерде бири-бирибизди карайбыз, ал жерде бири-бирибизге мээрим көрсөтөбүз, анан сыртка чыгабыз. Ошондой экен, ал жерде бейиш болгон эң жакшы. Эркек киши көчөлөрдөн удар алат, көчөлөрдөн запка алат, көчөлөрдө келишпестиктер болот, уруш ызычуулар болот. Ошолордон келип, үйгө келип, дем алып, эс алып, кайра саарлаптан, таң атпастан жумушуна кайра дем күч алып чыгып кетет. Эгер ошо көчөдөгү ызычуу үйдө болсочу, үйү бейиш эмес тозок болуп турсачы, бул эркек кишиге өтө катуу удар болот. Көчөдөгү жетиштүү, үйдө эс алсын. Азыр 5 сом табыш кыйын. Ошондой экен, күйөөңүзгө колдоп коштоп жардам бергендин аракетин кылышыңыз керек. Ар бир учурда, ар бир чокуда. Үйүңүз бейиш болуш керек экен. Аракет кылышыңыз керек ушул нерсеге. Жакшы нерселер жыттанып турсун. Андан кийинкиси намкөр эмес, шүгүр кылган. Намкөр эмес, шүгүр кылган. Кээ бирөөлөр болсо деле, болбосо деле кошунам аны алып бериптир. Кошунамдын күйөөсү, кошунамдын ери мынандай нерсе алып берди аялына. Же жаңы келин келип калса, масысын карап туруп, масы меники жетип калды, паланчанын келининин кайнатасы ушундай нерсе алып бериптир деген ушундай кара кайша какыштырган сөздөрдү айтат да. Мунун кажети жок, кереги жок. Шүгүр кылышыңыз керек. Күйөөңүздүн тапканына шүгүр кылышыңыз керек. Себеби бир чыныдан тамак жеп, бир нерсени алып заңырап зор болуп кеткен жери жок. Сону болуп кеткен жери жок. Сиз менен бирдей абалда. Аны түшүнгөнгө аракет кылышыңыз керек. Эркекти түшүнүң. Эркекти түшүнүш керек. Аялды көп учурда түшүнүш өтө кыйын. Себеби аял киши кээде өзүн дагы түшүнбөй калат. Ушундай табият кызык жаратылган. Ошондуктан да айтып койгон да, үч нерсе менен тамашалашпа. Бирөөсү аял деген. Неге кыш кабыргынан жаратылган, түздейм деп сындырып алба деп. Намкөр эмес, шүгүр кылган, баарына каниет кылган, канаат кылган. Жылмайган, күйөөсү үчүн. Жасанган, боенгон, күйөөсү үчүн. Көчөгө эмес. Бүгүнкү соцсеттер, бүгүнкү YouTube, бүгүнкү Google кимдин үйүндө эркек бар же жоктугун билдирип коюп атат да, байкатып коюп атат. Кээ бир эркектер көңүл болгула. Силердин намустуу жериңер миллиондогон просмотр, миллиондогон баягыдай жүрөкчөлөрдү алып койду, нравицаларды. Ойлонуш керек. Ойгонуш керек. Мен ал аялдарга эч нерсе дебейм. Ал аялдардын артында турган эркектерге бир нерсе деш керек да. Алар өлгөн. Эгер ал чындап тартиптүү болсо, динге жакын адам болсо, динден түшүнүгү болсо, намустуу болсо, антип жылаңа чыгарып койбойт эч качан. Соцсеттерге да калса. Көчөгө чыгат аял киши, аны көргөн эркек көрөт да. Бир аял киши жылаңач көчөгө чыкты, аны көргөн эркек көрөт. Ошо территориясындагы көчөдөгү эркектер, жумушундагы эркектер көрөт. Назары, мисалы бир күндө 100 адам түштү деп коелу. Соцсеттечи? Соцсеттечи? Көчөдө бирөө көрүп калат, башка кылып калат, ар нерсе деп калат деши мүмкүн. Аял кишиге барып жолугайын, бир нерсе кылайын десе, аял кишиге сөз атайын десе, бирдеке кылып зордуктап салайын десе дагы көчөдө ар ким бар, коркуу бар. Ар нерсени кыла албайт. Бирок соцсеттечи? Ал жылаңач сүрөтү соцсетке чыккандан кийин аны алкашы дагы көрөт, наркоманы дагы көрөт, соо дагы көрөт, оорусу дагы көрөт. Бардыгы көрөт. Соцсет сени чек аралап койбойт. Сен арак ичипсиң, көрбө деп. Ошондой экен, соцсетке бир нерсе чыгаруудан мурда ойлонуш керек. Ойгонуш керек. Бүгүн семьясы менен тиктоктор кылган, күйөөсү намыстанбай тартып туруп атат. Аялы, кызынан баштап бардыгын бийлетип чыгарып коюп атат. Намыс кылыш керек да. Ал сенин намысың. Бул жактагы эркектер кандай көз менен карайт? Кандай түшүнүк жок? Үйү бейиш болгон, намкөр эмес, шүгүр кылган, жылмайган, күйөөсү үчүн жасанган, боенгон экен. Сагынат, күйөөсүн сагынат. Сапарга кеткенде, бир
таныш башка жерден келип иштеп калды. Ошол учурда сообщенияларды көрсөтүп, менин жубайым ар дайым ушинтип жазат. Башкаларга үлгү боларак, группабыз бар дейт, келиндериме сабак болсун деп атайын ушинтип жазат дейт. Сиз менин барлыгымсыз, байлыгымсыз, өзүңүздү караңыз, тамак жеңиз, ушундай сөздөрдү жазат дейт. Келиндерге сабак болот бул дейт. Чындыгында туура. А кээ бирөөлөрчү кетиш менен кутулганыма шүгүр дейт да. Күйөөсү кетиш менен кутулганыма шүгүр дейт. Жок. Күйөөңүзгө жылмайышыңыз керек. Күйөөңүздү күтүшүңүз керек. Күйөөңүздү сагынышыңыз керек. Кутулдум дебейт экен. 14-сү жаманын жашырат, жакшысын ашырат. Жашоо ушундай бир тегиздикте эмес. Сиз ойлогон ойлор 100% орундалат деген нерсе дагы жок. Ушундай баягы жүрөктү мындай урушу дагы мындай го. Эгер ал ушундай болбосо, тегиз боло турган болсо, болду өлдүң деген. Демек жашоо дагы ушундай. Оймо чийме ушундай. Өйдө чыгасың дагы түшөсүң, чыгасың, түшөсүң, ушундай. Ылдыйга түшкөн учурда дагы, чокуга чыккан учурда дагы бактылуу же ылдыйга түшкөндө кайгырып кетпеш керек. Күйөөңүздөн бардыгы алыстап таштап кеткен учурда дагы сиз алдында турушуңуз керек. Күйөөңүз туура жолдо болуп, дүйнө жүзү туура эмес жолдо болуп, дүйнө жүзүнө күйөөңүз уруш согуш ачса, ага жардамчы болуп октарды ташып беришиңиз керек. Ушундай даражада бирдик болуш керек. Жаманын жашырат экенсиз, жакшысын ашырат экенсиз. Андан кийингиси 15-си күйөөсүн мүлкүн сураксыз бербеген. Күйөөсүн мүлкүн сураксыз бербеген. Бул чындыгында орчундун маселелеринин өзгөчө айыл жергелеринде сураксыз эле берип кое берет. Күйөөсү бир буюм алып келди, болгарка алып келди, мисалы үчүн коюп койду месасынын ордуна, кошунасы сурап келди, аны берип койду. Ал кошуна өзүнүкүн колдонгондой колдонбойт. Же бир жерин сындырып келет, же кайра бербей коет. Күйөөсү келип керектүү учурда, өтө важный учурда болгарканы иштетейин десе, жок. Кана кошуна алып чыгып кеткен, алып чыгып бере элек. Күйөөсү нерв болуп ошол болгарканы алып чыгат. Ал дагы сынык. Ушул туурабы? Ал күйөөңүз билет кимге кандай инструмент бериш керек, бербеш керек. Ошондой экен күйөөңүздүн мүлкү, үйдөгү ар бир нерсе, кандай нерсе болбосун, суроо менен болуш керек. Башында кандай болот? Биринчи нике курганда. Кандай тамак жасайын деп ар бир нерсени сурайсыз го. Ушул нерсени улантыш керек. 1-2 ай эле эмес, ар дайым улаш керек. Ушул жылуу мамилени токтотпош керек дегеним. Сураксыз бербейт экенсиз. Ар намысын сактаган, кыянат кылбаган. Бирок орду келгенде айтып коюшум керек, 6-7 ай ашыкча жоголуп кетпеш керек дагы эркек киши дагы. Никең алганыңдан кийин ал аялды өзүң менен алып кет, кайсыл жерге барсаңыз дагы. Бул жерде көрбөгөндүн бардыгын көргүлүктү көрүп калышы мүмкүн. Кыйынчылык маселесинде бардыгында ал сиздин аялыңыз, сиздин намысыңыз, кай жерде болсоңуз ошол жерде болгону жакшы. Алыстыгы 6 айдан ашпаш керек же кайра келишиңиз керек. Кайсыл жерде иштесеңиз дагы. Бизнесиңиз дагы башка айырмасы жок. Ошого жараша расчётту алышыңыз керек. Себеби аял киши дагы жан. Анын дагы өз каалоолору бар. Ар намысын сактайт экен, кыянат кылбайт экен. Бул аялга дагы эркекке дагы тиешелүү. Андан кийин ар дайым атасын сүрдүү көрсөткөн. Телефондо сүйлөшүп, жакшылары тынчсыздарбы? Атам каякта? Атам кана? Атам жакшыбы? Атаң дагы жүрөт. Өзүнүн кайф көчөсүнө кирип алган, ичип жүрөт, дагы бирдеге кылып жүрөт. Жок. Бул балага катуу тиет. Өзү сыгылган аял балдарын дагы сыгыштын кереги жок. Өзү кайгыга баткан аял башкаларды да кайгыга батырганын кереги жок. Ал алыста балаңыз иштеп жүрөт, окуп жүрөт, кыйналып жүрөт Россияда. Балаңызга чалып атаң ичип жүрөт, кыйналып башка. Бул аны дагы кошо кайгыртат. Аны дагы кошо сыгат. Ал сиз билип турасыз мунун чечими кандай экендигин. Баары бир иче беришин дагы билесиз. Ага убакыт бергенди дагы үйрөнүш керек. Ошондой экен ар дайым сүрдүү көрсөткөн.
Атаң билет. Бирдеке сураса атаң күчтүү, атаң эң зор, атаң түшүнөт. Бул нерсени атаңдан сура, атаң менен кеңеш деген нерселерди ар дайым атаң деген нерсе бала чындап эркек болуп чоңоет ошондо. Атанын сүрү башкача. Күчтүүлөрдүн бирөөсү чыккан. Анын себеби эмне десеңиз, атасы өзүнүн тизесине отургузуп алып эң күчтүү жоомарт аталарыбыздын окуяларын айтып берген. Манастан баштап баары. Ошондуктан ата күчтүү болуш үчүн аял дагы атасын канчалык кайсыл колунан келбесин, канча даражада келбесин аракет кылыш керек атасын күчтүү көрсөткөнгө. Башкаруучу чыныгы ата. Андан кийинкиси күйөөңүздүн назары түшө турган жерлердин бардыгын таза кармайсыз. Ал кандай жер болбосун. Бир ушундай назар деген нерсе өтө жаман. Бир түшкөндө каттуу көңүл кал болот. Ошондой жерлерден сасык жит келип калышы мүмкүн, жаман нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан күйөөңүздүн назары түшө турган жерлердин бардыгын таза кармашыңыз керек. Ал кандай маселеде болбосун. Андан кийин тамак аш маселелеринде, үйдөгү маселелерди өз убагында кылышыңыз керек. Себеби тамак өз учурунда даяр болсо, өзүңүн күйөөңүздүн уктаган учурундагы убактысында билип алышыңыз керек. Себеби аз уйку же бузулган тамак, берилбеген тамак эркектин ачуусун өтө катуу козгойт. Бул келишпестикке алып келет, урушка алып келет, ызычууга алып келет. Ошондой экен тамак аш маселелери ушул уйку учурларын билип алып, хазиреттердин бири ар дайым алдына ал илимдүү адам. Хазиретке ар кандай адамдар келет. Илим маселелерин сурап. Ошондо дагы кутуп аткан болсо өз учурун берип, эч кимди киргизген эмес. Бул илимдин жолундагы адам, балдарын дагы өзүнчө тарбиялаган. Атаңарды кыжылат кылбагыла, боло турган маселелерди, болбой турган маселелерди айта бербегиле. Атаңар күчтүү адам деп өзгөчө тарбия берген да балдарын дагы, анан себепсиз эле ар кимди киргизе берген эмес. Жаман нерсе жыттанбасын. Жыт негизги маселе. Биз билген сүйүү, биздер билген сүйүү неден башталат десеңиз, бул жыттан башталат. Ал канчалык алыстан келсе ошончолук жакшы. Бирок күйөөңүз үчүн. Ошондой экен жыт маселеси өтө орчундуу маселелердин бири. Азыр чөйрөдөгү адамдар 20% жытыңа, 70% кийген кийимиңе карап калган да. Ошондой экен жыт негиздүү маселе. Көчөгө эмес, үйдө жыттаныш керек. Үй жыттандырыш керек. Жаман жыт сизден сезбесин күйөөңүз. Андан кийин урматтуу эже карындашым, биринчи айттык, эң биринчи эреже Раббыңызды ыраазы кылыңыз дедик. Андан кийин азыр 20-нчы эрежени айтып бүттүк. 21-чи эреже урматтуу эже карындашым, күйөөңүздү ыраазы кылыңыз. Күйөөңүздүн ыраазычылыгын алыңыз. Күйөөсүн ыраазы кылса, өзүнүн намысын, күйөөсүнүн мал мүлкүн сактаса, 5 убак намазын окуса, Рамазан айында ораза кармаса, негизи эле аял кишинин алым болушу дагы өтө оңой, аллама болушу дагы өтө оңой. Акыретте бейишке кириши дагы өтө оңой. Белгилүү эле шарттар. Аял кишиге бир жоопкерчилик 100% эч качан жүктөлбөйт бул дүйнөдө. Кыз бала болуп төрөлдүңүз, ар дайым бирөөнүн көсөмүндө, атаңыздын кароосундасыз. Атаңыздан кийин күйөөңүз өтүп калса дагы бир жакындарыңыздын колунда. Айтор аял оларак бирөөгө ар дайым таянасыз. Эркектин коргоосунда болосуз. Башка чегарага чыкпайсыз деген. Ошондой экен күйөөнүн ыраазычылыгын алганга аракет кылыш керек. Күйөөгө ишениш керек, башкаларга эмес. Сырттагы адамдарга эмес. Күйөөң андай деди, мындай деди, күйөөң анысы менен сүйлөшүп атат, мунусу менен сүйлөшүп атат. Бул сөздөрдү токтотуш керек. Белгилүү амалдар экен. Ошондой экен урматтуу эже карындаштарым, айтылган эрежелерге амал кылайлы, амал кылыңыздар. Аллах бардыгыбызды ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Бул нерселерге айтылган амалдарга амал кылган салих пенделерден кылсын.